зулушуп да отуп мына ошолордун баарын алып калдык. Канча берет Садырабаң вообще мага тиешем да жок. Садырабаңан эч коркпойм, эч коркпойм, эч. Садырабаң вообще никто. Кичинен мындай ар бир кишиде адамда кемчилик болот. Эмне Садырабаң эмне таптаза дейсиңби азыр? Таптаза дейсиңби? Бул эки жалакыч, бул Сокен сатып кеткен. Бул деген экөө Бишкекте эле жүрөт. Ким аларга роз берип атат? Роз. Мына мага айтып коечу, Кашкарды таап келдим. Суббота күнү мондай желкесинен сүйрөп алып келем. Фрунзенин жастыначы мен жертешман сасак жок деп. Муну канын эле ичип турбасаң жапып кейиптинчи. А так бул сени басмырлай берет. Мондайчы бул вообще псих, айван. Псих. Чудасыңар? Псих бар го. Муну псих больницага айдаш керек азыр. Же камап алсаңар Садырова. Бул кухнядагы эле наркоман болчу, кухнядагы наркоман. Садырабаң туура иштеп жатабы дейт. Колдойсуңбу дейт. Жок, Садырабаңды колдой албайм. Садырабаң туура иштеп жатабы дейт. Айрым жерлери баягы жок, мо министр эле кичине туура болбосо, мо билбейм. Ишенбей атам, кустурацияныкы жок. Жок болуп атат да. Мен мынакей уялчагым 1 сом төлөбөй чыкты. Кустурацияң жок. Күмтөргө дагы мондай көзүм жетпей атат. Ошечи күмтөргө деле өттү, бирок билбейм. Көзүм жетпей атат. Садырабаң билбейм. Айылда чалдарда мындай кылып айтпайт го дейм. Эң биринчи очерет эми мынакей Соке, Сариев, Бекназаров, Отунбаева ошол убактылуу өкмөттүн тетиги бүт жоопко тарткыла. Бүт жоопко тарткыла. Биз талап кылабыз, только талап кылабыз. Мына азыр мен команданы топтойм. Талап. Мыйзам чегинде мындан кийин болду уже. Көчө саясатты токтотуп, мыйзам чегинде митинг кылам, мыйзам чегинде. Мо Сокени. Бул эта 600 миллион доллар, миллион доллар. Бул эта бери жагы. Бул эта пандемиядан пайдаланган 600 миң доллар. Пандемиядан Жоки Садырабаңан коркпой эле өзүң айтсаң дейт. Садырабаңан бияктан эч ким корккон жок. Садырабаң вообще мага тиешем да жок. Садырабаңан эч коркпойм. Садырабаң вообще никто. Жеңиш Разаковду айттыңыз дейт. Кайсыл Жеңиш Разаков жанагы тас. Сокен учурунда кутурган Жеңиш Разаковпу ар кимди чек ара боюнча каматып. Эгер ошол болсо дагы ошолун дагы немесиш керек. Анын айынан чек арадан канча деген окшогон активисттер камалып кетти. Просто Соке миллиардты басып алып могу жерден Садырабаңдын кулагына лапшаны илет. Кашкар Жунушалиев, Опунбаев ушуларчы дейт. Мына Кашкар Жунушалиев кашкалдыраак бул сволочь менин соседим болот. Аркадан Воронцовка кайрылганда мына азыр Фрунзе салынып атат, Фрунзе. Каждый суббота сайын ошол жерге келип атат бул жалаңкыч. Кече Мурдабайдын эжесинин эле кызын салып келдим. Тайкен менен ушинтип жума сайын эле чай ичип турабыз дейт. Жалаңкыч астеттиги Фрунзе салынып атат, арка Байтикке кеткен жол менен мында Воронцовкага кеткен жол бар, поворот аркада. Ошол жерде Кашкардын кашкайган бир эмеси бар. Фрунзе, көк болгон Фрунзени салып атат жалаңкыч. Менин мондай
айылда, Арчал айылында bir көчөдө мында 5-6 үй эле ары жашайт. Келет иногда бул жалаңкычты ким розыск берген? Бул эки жалаңкыч, бул сокен сатып кеткен. Бул деген экөө Бишкекте эле жүрөт. Бишкекте жүрөт. Ким аларга розыск берип атат? Розыск. Мына мага айткылачы, Кашкарды таап кел деп. Суббота күнү мондай желкесинен сүйрөп алып келем, Фрунзенин жастыначы. Мен жентешме, сасеп пас этме да карабайм. Мондайлар сүйрөп алып келем, сүйрөп. Айткылачы мага, Кашкарды ким иштеп жүрөт жанагы? Ким? Курсан Асаров иштеп жүрдү эле, Курсан Асаров. Айткыла мага бергилечи бир эмесин, ошону издеп жүрөбүз деп. Мен азыр видеого тартып алып келем, анычы видеого тартып өзүм желкесинен сүйрөп келем Кашкардын. Жентеш пентеш деген жок бакта. Калыстык деген баары да бирдей болуш керек. Бешинде мынакей кандай буйрук болгон? Ошол балдардын канчасы көзү көрбөй калган? Канчасынан эмне, кандай буйрук болгон? Кашкар ушул жерде кашкайып жооп бериш керек. Себеби мен ага айткам. После могу эмеден кийин, выбордон кийин күнүң бүтөт. Ошол жерде мынакей Солтонбек деген агасы бар. МВДнын бет маңдайында, музейде. Айткам, мени кайра тиги милицияга неметип, ошол жерден итакмагымды чыгарган. Менин тиги Новурайдын душмандардын бирине ошол жалаңкыч кирет. Кашкар. Бул вообще кишиге жакшылыгы жок адам. Опунбаева, мына Опунбаев да жүрөт. Нет деп Бишкектен эметип калам. Бишкекте жүрөт. Таап бер десеңер элечи менен. Ошол жерде видео тартып сүйрөп келем. Кашкарды суббота күнү кармасаң болот деден. Аркан жандан. Ушулар эртелиби кечпи жооп берет. Конкретно жооп берет. Садырова, сиз ушуларга чара көрүңүз. Баарына бирдей мамиле кылыңыз. Баарына бир кичинен мындай ар бир кишиде адамда кемчилик болот. Не Садыровага эмне таптаза дейсиңби азыр? Таптаза дейсиңби? Ар бир эмеде болот кемчилик. Ар бир эмеде болот, президентте болот. Мага десе тиги Европадагы, Америкадагы президенттер дагы болот кемчилик. Бекзат звонок кылдыбы Садырга? Асылба деп дейт. Богзада 3 звонок кыла албайт да. Бул уже кичине очкосу уже играет уже. Ал кыла албайт. Муну деген бул акмакты айтып атпайм. Эң мени өлө кырылыштырды да бул Айнура Сегизбаева меничи. Акмак. Конкретно кырылыштырды да. Ошону түшүндүрүп берейинсем, алар качат мына ушул айвандын Богзаданын видеосунун айынанчы. Богзада карап тур, шашпа сени. Сен Садыроваңдыкын көрөмбү, сен Садыроваңдыкын кандай жалайсың. Мына Баткен окуясында канча деген адамдар, офицерлер иш козголуп тиги соттолуп кетмек экен, ошол жерден немелерин таштап, рюкзактарын таштап 10 метрден атып атканда Баткен окуясында качышка туура келди дейт да, баягы сумканы таштап кетсе эле военныйлерде ушундай уголовный иш бар экен. Сен сумкаңды таштап койгон үчүн уголовный иш козголот деп. Ошонун баарын тең мына күн катып отуп зулушуп да отуп мына ошолордун баарын алып калдык канча бейнет менен. Адамдын эң кыйынчылык күнүндө Садыроваң ошол мынакей однёркада жатканда ошол кезекте үн катсаң, ушул адамга боштондук деп үн катсаң, ошол адамдын Садыроваңдын жүрөгү жылымак. Ошол кезде жылымак. А бул эмне азыр кече Богзадаң Сокен отставкасын күтүп, андан бир канча күн күтүп, анан точно президент болобу деп аны күтүп туруп, анан барып туруп отот. Бул маймыл, умный маймыл болот атпайбы? Умный Богзада болуп атат да.
анан барып туруп анан 100% уже президент болот дегенден анан уротпайбы? Аны любой кто жазай берсе болот. Мына толтура жазып аткандар андай толтура. Мына жана гонщик деле, гунист деле отурбайбы? Мадмуартты башында мактап баштаган, Мадмуарт өтпөй калды. Резки Садырованга секирди, уруп атат Садыроваңды, уруп атат. Бул Фин полицияда турганда. Мына биз жана заводду тепкилеп, бул келесен мен инаугурация күнү эле ошол жерден мондай эле желкесинен мондай эле кармагам. Сен Фин полицияң эмес, мага десе, мун полиция болосуң, балекет полиция болсоң дагы мага урганым жок деп. Муну канун эле ичип турбасаң, жапып кейиптинчи. А так бул сени басмырлай берет, мондайчы бул вообще псих, айван. Псих, чөтө саңар? Псих бар го, муну псих больницага айдаш керек азыр. Же камап алсаңар, Садырова, псих больницага эле айдагыла, мынакей. Псих үчүн мына иш бар, кылмыш иши Жапыкеевде. Конкретно айтып атат. Ген прокуратураны басып алгандан кийин Сооронбай менен деп атат. Сооронбай менен райымга иш козгоп койдум деп атат. Ал ким ал? Сооронбай менен райымга иш козгоп койгондой. Ал айтып атат, биз бул жерди кайтарып отурдук деп атат. Ген прокуратураны биз кайтарып эле жаттык деп атат, кайтарып. Сен эмне кароолчусуңбу, я? Ошол жерде, например, Жапыкеев эмне кароолчу ал жерди кайтарып жаткандай. А кароолчу ошойду айтабы? Мен деп атат, мына видеолордун баары бар. Айтып атат, конкретно айтып атат, айтканда дагычы. Райым менен Сооронбайга иш козгоп койдум деп атат. Андан кийин эле кайра айтып атат. Бул басып алды. Ошондой эле баскынчыларга кирип иш козголгон адамдар да бар. Тияктыга басып алдың. Сиз өзүңүз да айткансыз, Садырова. Кимде ким ушул жерде 5-октябрдан кийин ким кайсыл жерди кызматтан бошосо, орун басары. Ошол орун басары башкарыш керек деңиз. Жапыкеев Ген прокуратуранын орун басары эмес болчу. Бул кухнядагы эле наркоман болчу, кухнядагы наркоман. Мына ошол кезекте мынакей азыр кухонный генерал, мынакей генералын тапшырам деп, bir айдын içinde тапшырам деген. Bir айдын içinde тапшырам деген. Bir айдын içinde. Кухнясында отуруп тапит этти эле барын. Тапит эткен. Эми мунун өзүн тапит этиш керек. Эй, страшный, айланайын, энергиясбыттан $60.000 алыптыр. Айтып берсең, билбейм, страшный. Чачың агарат. Чачың агарат. Дагы бир чоң иштери бар, мунучу, конкретный мунучу. Айтып атпайм, бул хитрый. Бул азыр жатпайбы, хитрый. Аз жаткан менен кийин карасаң, бир канча эмеден уже баягы обстановка менен бул чыга калат, резкичи. Депчи. Мындай хитрый маймылдарды кабыл албаш керек. Муну азыр айтып атпаймы, муну жөн эле көчөдөн кармап туруп эле апарсаң, уже наркоманский неме чыгат. Советский Донецкийге алып барсаң, Псих, көрдүңөр, элди кандай алдаганын көрдүңөр. Мен ошого жаным кейип атат. Айтып атат, китайский калпаңарды алып келе бербегилечи деп атат. Эй, китайский калпаңарды еще мойдуп басмырлап айтып атат. Эй, китайский калпаңарды алып келе бербегилечи депчи.